Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар 1 апрелден тартып чет элдик жарандар сөзсүз түрдө айдоочу күбөлүктөрүн алмаштырыш керек. Таксисттер, автобус айдагандар жана башка коммерциялык унаа айдагандар сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Ошо боюнча сөз болмокчу. Сөзү баштаардын астында биздин каналды колдоп катталып досторуңуздар менен бөлүшүп коебуз. Себеп деген мекендештерге тиешелүү эң актуалдуу расмий маалыматтарды ошол биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын 313 федералдык мыйзамына өзгөрүү кирди. Ал өзгөрүү болсо 10 июлдөн 2023 жылы кирди. Күчүнө болсо 1 апрелден баштап 2024 жылы кирет. Ал жерде эмне дейт? Бир нече пункттар бар. Чет элдик жарандар Россия жергесинде эгерде такси айдаса, автобус айдаса, коммерциялык унаа айдаса, сөзсүз түрдө праваны алмаштырыш керек дейт. Бирок кыргыз мекендештерге тиешеси барбы? Кыргызстанда орус тили расмий тил болгондуктан Кыргызстан ал категорияга кирбейт. Кыргыз мекендештер коркпой эле коюңуздар, праваңарды, айдоочу күбөлүгүңөрдү алмаштырбайсыздар. Кимдер алмаштырат? Эгерде силер ВНЖ болсо, РВП болсо, же Россиянын жарандыгын алсаңыздар, силер сөзсүз түрдө алмаштырышыңыз керек. Калган Кыргызстандын паспорту бар мекендештер алмаштырып кереги жок. Бул такталган маалымат. Көп интернет источниктерде алмаштырыш керек экен, мениш керек экен деп айтып атат. Бирок ошо мыйзамда жазылып турат. Актай, муну биз МВДден да, ГИБДДен да тактадык жана элчиликтин консулдук бөлүмүнөн да тактадык. Эки жактан бирдей маалымат келди. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегии болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем. Андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которосуңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берем мекендештер. Кыргызстандын расмий тили орусча болгондуктан алмаштырып кереги жок. Андан тышкары Казакстандын жарандарын алмаштырып кереги жок, Белоруссиянын жарандарын алмаштырып кереги жок, Южный Осетиянын жарандарын алмаштырып кереги жок, жана Абхазиянын жарандарын алмаштырып кереги жок. Калган Тажикстан, Өзбекстан, даже Армения, Азербайжан аларда сөзсүз түрдө алмаштырыш керек ошол мекендештер. Кыскача ток этер жери. Ошон үчүн камсынабай эле койгула. Эгерде сизде ВНЖ, РВП же жарандык болсо, анда 2024 жылдын 1 апрелинен баштап 2025 жылга 1 жылдын ичинде 1 апрелине чейин алмаштырсаңыз, силерге экзамени жок, ошону алмаштырганга уруксаат берет. Ошон үчүн такси мекендештер коркпой айдап ишиңиздерди кыла бериңиздер. Анан урматтуу мекендештер, дагы реклама катары айтып кетейин. Бизде Чыңгыз Файзилов деген мыкты жигитибиз бар. Ал жигитибиз телефон сатат. Горбушкин двор торговый центринде бизге диаспорага көмөк көрсөтүп турат, Сахарова барганда да көмөк көрсөтүп турат. Ошол балада эң ыңгайлуу шарты менен түзүлгөн iPhone телефондор сатылат. Номерин айта кетейин: +7 925 211 11 61. Мен азыр дагы жазып коем. Диаспора деген алдык десеңер, силерге толуктоо скидка кылып берем деп сөз берди. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.